Өлбөйбү. Ошондой клиникасы болобу, болбойбу. Канына заражение. Ошодон алып туруп кайсыл орган поражение болсо ошол органдан малдардын ылаңын текшерип атпайбызбы? Андан кийин ошол ылаңдарга булар чувствительный жердер болбосо, жарасыбы, өзгөрөбү баардыгы акчыканда жакшы көрүнөт. Жакшы көрүнөт. Как эми таза, как лабораторный халат. Таза деген. Тамасал 8 жерге келемин. Эртеманда буларга кетек беремин. Буларга витаминler косуп беремин. Vitamin aralashtirib beraman. Mana bolalarga отдельный sabzilar beriladi, ko'rchoy bo'lsa hammasiga beriladi-yu. Bolalarga ko'proq beramiz. Обязательно bularga сочный корм bo'lishi kerak. Bo'lmasa bular o'lib qoladi. Şularda daim erkeklerinin açıkça kan alabız. Kanda alıp biz kandı janagı bakteriologiya bölümünde biz bayağınday sireda dayardayız. Питательный среда деп коебуз. Жана микробторду биз эгебиз го, пассив кылабыз го. Ошолорго азык даярдайбыз да. Комнатада biz биопроба коебуз. Уже грязный зона засепленет. Бияка биз ошол чистый виварийден животный алып келебиз. Морской свинка болобу, белый миш болобу. И бул клеткадан алып чыгып, биз ушул столдун үстүндө биопроба коебуз. Атайын мындай штативде пробиркада эмульсия сакталат. Мындай. И пробиркага жазып коебуз эмульсия, неме экспертизанын номерин жазып коебуз. Ушулдан биз биопроба подкоз жасайбыз. Негизи басында белый миш болсо 0,5. Сондай аромат. Эки киши негизи иштейт. Бир кишиге. Эми буларды кадимде жакшы болуп калат, буларды немеге тияга кошпойбуз. Булар карантинде, 1 ай карантин болот. Кээ бир случайларда биз все равно неме кылабыз, утилизация кылабыз да. Особо опасный оорулар бар, сибирский язва, бруцеллез дегендерди.
Мата менен бир сүйтөбүз. Азыр биз подкожа коебуз. Подкожа 0,5 сайылды. Бул бизде антисептик, стерильный условия. Биз ушуну эле бул клетка болот, атай биопроба деген. Ушул клеткага коебуз дагы. Бул клетканын ичинде ондай өзүнүн суусу болот, жана өзүнүн тамак ашы болот. Тамак ашында жайгатып. Анан бул клетканын үстүнө этикетка, мындай этикетка чапталат. Этикетканын немесинде экспертиза номерин жазабыз. Анан числону жазабыз, бүгүнкү деталдарды. Анан кийин мисалы 0,5 подкожа берген болсок, бул жерге дагы 0,5 подкожа морской свинка деп жазып коебуз. Мына тажрыйба боюнча жаныбарларды негизинен ошол жугуштуу оорулардын баягы акыркы ошол оорулар менен ооруйбу деген диагнозду коюу үчүн пайдаланабыз. Мисалы үчүн кутурма оорусуна биз вирусология бөлүмү жана кутурма оорусуна ак сычкандарга проба коет да, биопроба коет. Ошол келген подматериалдардан ошолорго жанагы суспензия кылып алып туруп, биз жанагындай укол жүргүзөбүз теринин астына, внутримышечный, подкожа деп. Андан кийин алар ошол оору если эгер болгон болсо, ошол козгогуч оорунун да ылаңдана ошондой белгилер берилет, же ошондой оору менен ооруп туруп, баягы өлүмгө дуушар болот. Ошонун негизинде биз диагноз коебуз. Жанагы морской свинка, деңиз чучкаларында биз основной Сибирь жарасы, бүрчүлөз, жана брадзот, злокачественный отек деген жана анаэробный ылаңдар бар. Ошолорго негизинен жугуштууларга ошол деңиз чучкаларына коебуз. Коёндорду дагы биз жанагындай кээ бир ооруларда аллергический баягы аллергия жолу менен пробаларды коебуз. Жанагы көздөрүнө коебуз, офтальмологический деп коебуз. Көзүнө коебуз, баягы көздөрү ооруп калышы мүмкүн, же болбосо кулактарында баягы терилери жара пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошолорго коебуз. Андан кийин баягы дени сак коёндордон биз кан алып турабыз. Биз кан алып, жанагы ошол бөлүмдөргө керектүү жана микробторду өстүрүүгө биз баягындай питательный средаларды даярдап турабыз. Ошолорду өстүрүүгө азык даярдайбыз, мындайча айтканда.